Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү калтырган. Садыр Жапаровдун тарапташтары өтө маданиятсыз, уятсыз, такыр адамдык абийирге туура келбеген ыплас каралоодон ырахат алгандай. Кайсы оппозициячыл чыкпасын артынан каралаган. Аларды тыйып коюуга Жапаровдун жанында жүргөндөрдүн мүмкүнчүлүгү барбы? Албетте бар. Болгондо да болуп көрбөгөндөй күчкө ээ. Бийликте акча, массалык маалымат, каражаттар, бардык ресурстар колунда. Алар кайра жагымдуу угулат фейктери, современный угончулары оппозицияны боктоп Ал эми бүгүнкү Жапаровдун жубайы тууралуу ыплас каралоо өздөрүнүн эли жанында жүргөн уятсыз, арсыз, намыссыз бирде туруп Бабановду, бирде туруп Жээнбековду, бирде туруп Матраимовду колдой калып, Матраимовдордун фейктер армиясын башкарып, эми Жапаровго жагалданып бирөөнү бирөөгө жабыштыргыч, жагынан ат салдырбаган өтө акмак, гнида аттуу абийирсиздердин колунан келбесе, башкалардын ага убактысы жок болсо керек. Бул акмакчылыкты оппозицияга жүктөп, өздөрүн реклама кылбай эле койгон дурус. Мындай фотошоп жасап фейктермен каралаганга Мелис Аспеков деле уста болчу. Балким өзү деген шек жаралбайт койбойт. Садыр Жапаровдун кезинде Мекенчил партиясын ачып, мен Ташиевден көңүлүм калган. Ошонун айынан камалдым. Решотканы секирбе дегенме карабай секирип, баарыбызды каматты деп 2016-жылдары Москвада айтып, мен эми жалаң жаштар менен барам. Бир да эски саясатчыга бирикпейм, эч качан Атамбаевдин бийлигине баш ийбейм, соодалашпайм дегени. Ошол эле учурда Ташиев да өз сөзүндө Садырдын айынан камалдым, балдарым камалды. Садыр өзүнөн көрсүн, ушуну көрмөк деп бирин-бири ушактаганы. Кайра жолугушуп калса өшүп учураша калганы, бир айткан сөзүн заматта таанып кеткени, чындык издеген жаштардын ишеними менен ойноп, канатын кайраганы абдан жөндөмдүү экенин көрдүк. Калп айтпа, көрө албай жатасыңар дегендер силерге калп, бизге чын. Биз көрө албай ичибиз күйгүдөй, алар бейиштик болуп, биз нан таап жей албай жаткан жайыбыз жок. Балким жашообуз көпчүлүк доконцаларга салыштырмалуу, Кудайга шүгүр, болгону ошол жакшылыктарды жалпы журтка каалагандыктан айтып жатабыз. Биз эртерээк билген чындыкты силер да билсеңер экен деген гана аруу ойлорду туура түшүнбөй, баары бир кул мүнөздүккө алдырып, чындыкты билип туруп, тымпайып, унчукпай олтуруу деле Кудайдын алдында чоң жоопкерчилик. Тарых үчүн чындык тарапта болуп койгула, жок деген азапка, карандай каралоого калган оппозициянын туура сөздөрүн кубаттап, бийликтин уятсыздыгын кояй дегенге жарагыла. Эртең бул күндөр да өтөт. Бирок биз жаныңардан басып өтөрдө жиркеңгидей болбогула. Мен бир байманапты колдоп, элиткадан квартира алып жаткан жайым жок. Мен бир бийлиги бар кызматына чиренген чиновникти колдоп жаткан жайым жок. Мен таза жолду таза күрөшүп, билген чындыкты тайманбай кезинде айтып жаткандыгыма өкүнбөймүн. Ооба, чындыкты айтуу мен үчүн өтө оор. Көпчүлүк бир адамга, бир партияга фанат деген кыска ойго барса, анда мен доконцалар сыяктуу Жапаровго фанат болуп кала бермекмин. Арканды узун таштайлы, тазалыкты, мыйзамды жана тартипти сактоо бул өтө чоң сабырдуулукту талап кылган жоопкерчилик. Кудайым буйруса баарына тарых тараза. Ал эми Жапаровдун бир гана жаштар менен иштейм деген эмес, анын чындык жолунан кайтып, аз калганда оңой жол менен бийликке жетиш үчүн уурулар. Өзү айтмакчы, 30 жылдан бери тамырлап кеткен каракчылар менен соодалашып, бийликке барганы кыска жол болуп калды. Балким аларды алдап, убактылуу сен жакшысың деп, кийин баарын камап, жок кылып адилеттүүлүктү орнотом деген ою бардыр. Бирок айланасы аны эске албай булганып, баткакка малынып алды. Жапаровдун ал баткактан чыга алышына көзүм жетпейт. Анткени кече эле кийими жок карыздан карыз уланып, сотко келген мекенчилдерге кыйналдым деп ыйламсыраган үй бүлөсү кайдан элитный квартираларды алып, эң кымбат кийимдерди кийип калды. Мына ошолор менин уурларга байланды. Ал сөздөрдү мен эмес, Мыктыбек Арстанбек да айтты. Кыргызстанда керек болсо, депутаттын айлыгына 1 жылда квартира алууга болбойт. Кудай чуть-чуть адалыраак уурлардыкын алып койсо боло берет деген эмес. Бул дүйнөдө азапка калсаң да, тозокко калсаң да, президент кылдай кыйшайбай түз жүрүп, элге үлгү болушу керек. Анткени ал бүтүндөй журтка келечекке үлгү адам. Боло берет деген түшүнүктүн айынан фейктер көбөйүп, эч бир маданият, баалуулук деген талаптарды эске алгандар калбай калды. Жогоруда айткандай, Айгүл Жапарованын фейктер армиясыбы же фанаттарыбы, айтор биздин партияны, айрыкча мен сыяктуу жаштарды, биздин лидер Адахан Кимсанбаевди арсыз каралатканды токтотуп, татыктуу күрөшсө жакшы болмок. Оппозициянын оозу мамлекетке олуттуу реформалар болуп, экономика, билим, маданият жогорулаганда жабылат. Оппозициянын оозу ар бир айткан убадасынан кайтпай аткарганга жабылат. Каралап, уят жолго түшүп, кеп качан сакалчан бакырчаактарды жалдап алып былжырата бербей аракет кыла бергиле. Оппозиция болгондор оппозиция экенине уялып кетсин. Деңгээл жетпесе, тажрыйба жетпесе, ошол деңгээл. Тажрыйба барларды чакырып уялбай кеңеш сурасын. Айтор буулуккан кептер жазуу түрүндө дастан болуп кетет экен. Ошондуктан учурунда жооп бербесек, булар башка душманы жасаган уятсыз нерселерин деле бизге жабыштыргандан деле тартынбайт. А бирок калыстык үчүн айтып коюш керек, Жапаровдун жубайы ойнооку жолго барчу киши эмес. Каралоо өтө маданиятсыз,
жоопкерсиз адамдын гана колунан келген иш. Мамлекеттик машина азыр бийликтин колунда болгондуктан фейкти тез арада таап жазалаш керек. Менин колумда бийлигим байлыгым жок. Бекзат аттуу уятсыздын Айгүл Жапаровдун калкалоосунда болгондугу үчүн Кыргызстандын соту такыр карабай эле койду. Бирок баары бир сөздөрүндө жооп берчү күндөр алыс эмес. Мен Кудай менен саламдашам деген президенттердин да акыры жакшы болгон эмес. Кудайга салдым, бийлик калыс болсо ак болсо Бекзатты кошо жазаласын фейк маалыматтыгы үчүн. Эл чындыкты билсин. Centera Gold Inc. аферал компания экени ачыкталууда. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия 2021 жылдын 11 майында ишинин алгачкы жыйынтыгын теледен түз чагылдырып кезектеги отурумун өткөзүштү. Чын-чынына келгенде Акылбек Жапаров баш, Динара Кутманова төш болгон мамлекеттик комиссия өз ишин мыкты аткарып, 25 жылдан бери кыргыз элинин ырыскысын жеп жүргөн Канаданын Centera Gold Inc. компаниясынын коррупциялык былык иштерин ташка тамга баскандай далилдүү фактылар менен айтып алып чыккандары кыргыз элин кубантып олтурат. Бул жерде биринчи кезекте мамлекеттик комиссия башчысы Акылбек Жапаров, төрайымы Динара Кутманова жана комиссия мүчөлөрүнүн эмгегин баалай билишибиз абзел. Себеби экология боюнча 3 миллиард 86 миллион долларга жана төлөмдөр боюнча 1 миллиард 166 миллион долларга кыргыз мамлекетине зыян келтиргендери аныкталды. 2012 жылы дагы жогорку кеңештин тапшырмасы менен депутаттык комиссия түзүлүп, аны азыркы президенти Садыр Жапаров жетектеп барган. Ушул жерден окурмандарга баса белгилеп кетчү жагдай, мамлекеттин 1 тыйын коротпой демөөрчүлөрдүн эсебинен 50 миң доллар коротуп, дыккат тыкыр текшеришип, отчетунда мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгы унутта калып, корголбой калган жана Centera Gold Inc. компаниясын коррупциялык кылмыш иштери ат көтөрүүсү экенин айтып чыгышкан. Centera Gold Inc. компаниясынын ишмердиги бир жаңсыл чечүүгө аракет кылышса, ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев жана Асылбек Жээнбеков башында тургандай былык иштерибиз ачыкка чыгып калбасын деп, ошол кездеги депутат Талант Узакбаев болушуп, Садыр Жапаров баштаган комиссия туура эмес, чындыктан алыс текшерүү жүргүзүп келишиптир. Биз булардын отчетуна ишенбейбиз деп кайрадан мамлекеттик комиссия түзгөнгө жетишет. Ал комиссиянын жетектүүнүн Темирсариевке жүктөшөт. Темирсариев жетектеген комиссия Садыр Жапаров текшерип келген комиссиянын отчетунан фактыларды алып, бирок бир канча эсе азайтып көргөзгөнү эсибизде. Бир эле экологияга келтирген зыянды алсак, Темирсариев жетектеген комиссияга экология боюнча эксперт болуп Динара Кутманова да кирген. Ал дагы изилдеп эсептеп чыгып 6,7 миллиард долларга далилдүү айып пул салса, комиссиянын башчысы Темирсариев ой муну Centera Gold Inc. компаниясы төлөй албайт, андан көрө 100-150 миллион эле салалы деп теңирден тескери кеткен. Ошондой эле Динара айым айтып чыккан. Ошол кездеги Темирсариев жетектеген комиссия Кумтөр боюнча 400 барактан турган том жазып келишип, ичинде мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына туура келген маңыздуу эч нерсе жок болуп чыккан. Ал аз келгенсе булар мамлекеттин эсебинен Кумтөр кенин текшергенге, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен 20 миң евро, 200 миң доллар жана бир канча миллион сом коротушкан. Ошондуктан урматтуу калайык кал, Кумтөр боюнча тагдыр чечүүчү мезгил келди. Эгер биз кыргыз мамлекетин жана элинин келечегин ойлосок, президентибиз Садыр Жапаровдун айланасына бир муштум болуп биргели. Кимдин ким экенин жакшылап баамдасаңар, жөн эле канадалыктарга жан тартып, булар биздин инвесторлор. Сотко берсе утулуп калабыз деп эмтен элдин башын айлантып жаткан Эл аралык бизнес ассоциациясынын директору Аскар Сыдыковго окшогондорго түк ишенбегиле. Ал эми адис катар айтып жатам деген Дүйшөнбек Камчыбеков маңыздуу деле эч нерсе айта албады. Мындай эксперттин барынан жогу. Орузбек Дүйшев Centera Gold компаниясын инвестор салык төлөп жатат дечү эле го. Көрдүк го кантип салык төлөп жүргөнүн. Урматтуу элим, ушуну так билип алалычы. Centera Gold Inc. компаниясы баштан эле инвестор болгон эмес, ал болгону аферол компания экенин көпчүлүк эл эми түшүнүп билип олтурат. Ошон үчүн саткындардын, чыккынчылардын инвесторлор келбей койт деген сөзү суу кечпейт. Булак арба кейжи. Баткендиктерге кайдыгер караган Нурлан Шариповдун чала мыйзамы. Жогорку кеңеште Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча мыйзам долбоору эптеп чүргөлгөн депутат Мыктыбек Абдылдаев баш мыйзамдын авторлорунун бири Нурлан Шариповго түшүнүктүү кылып эле айтты. Бирок ал түшүнгөн жок. Мыйзамды ким даярдаганын, качан даярдаганын, эмненин негизинде даярдалганын да билбейм деп тултуйуп эки алган окуучудай болуп трибунада турду. Бизди таң калтырганы ушул мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын Баткен облусуна элине кайдыгерлиги болууда. Баскынчылардын айынан азып тозуп турган элдин көйгөйүн түшүнбөй, жылуу кабинетте отуруп алып, ар кайсы жерден көчүрүлгөн мыйзам долбоорунда маселе. Болбосо өзгөчө кырдаалда жашап жаткан облустун макамы, анын экономикасын, өндүрүшүн, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча концептуалдуу стратегиялык мыйзам иштеп чыккан ордуна губернатор аппараттык жыйын өткөрөт деп жазып барыштын мурда аткарылбай калган иш-чараларды уурдап киргизе коюштун зарылдыгы барбы? Мынтип отурса, Нурлан Шариповго окшогондор элдин шоруна кала турган мыйзамдары менен Кыргызстанды анга түртүп түшүргөнү калды окшойт. Булак Назар Ньюс.
Азимбек Бекназаров, Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор Кумтөрдү коррупцияга батырышкан. Кумтөр кен иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы Кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Сиздин пикириңизде Кыргызстандын Гага сотунан Центераны жеңүү шансы канчалык деңгээлде? Гагада сот болобу же болбой калабы азырынча күмөн. Центера тарап Кыргызстанды сотко беребиз, жеңебиз дегени Кыргызстандын бийлигин дагы бир жолу сынап жатканы болуш керек. Менде толук маалымат жок, ошон үчүн ишенимдүү бир жактуу жооп бере албайм. Бирок бул маселени көп жылдан бери изилдеп, анализдеп жүргөн адам катары айта алам. Эгерде укуктук жактан мурда Камекан кийин Центеранын кызыкчылыгында гана кыргыз бийлиги келишим түзүп берип келгенин басым кылсак, бизде утууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бизде ошол деңгээлде коргоп бере турган адвокаттар барбы? Эгер элер ал күчтүү адвокаттарды жалдаса, миллиардтар ойногон жерде ал Центерага сатылып кетпейби? Адвокаттар эле эмес, эксперттер да жетишет. Бирок аларды кыргыз тарап пайдаланабы? Алардын кереги барбы? Кеп ошондо. Сатылбай турган адвокат, эксперттерди тандоо кыргыз бийлигинин колунда. Кыргыз бийлиги адаттарынча эл аралык сотко Центера тарап тымызын таап сунуштаган адвокаттарды алышса, анда утулабыз. Коомчулуктун көзүн боймой эле болот. Кыргызстан эмнеге оозунуп Гаагага сотуна кайрыла алган жок? Кыргызстан мурдагы бийликтери башында Биринштейнге бир эле Кумтөрдү эмес, бүтүндөй кен байлыктардын баарын беришкен. Биринштейндин Сиабекосу, Камекага, Камеко, Центерага айланып, ал эми Акаев, Бакиевке, Бакиев, Атамбаевка, Атамбаевдин ишин Жээнбеков улантып, алар тескерисинче Центеранын кызыкчылыгын коргошуп, Кумтөрдү коррупциялык келишимдер менен өзүбүздүн президенттер сатып жиберишкен дегендер Акаевдин заманынан бери эле куугунтукталып жүрүшпөдүбү? Анан ким кайрылат эле Гага сотуна? Тескерисинче алар 2009 жылкы келишим менен өзүбүздүн конституциядан да бийик кылып Кумтөр алтын кени боюнча биздин эгемендүү укукту да жоопко жоюп коюшкан. Эч кандай сотко бере албай турган келишимди буза албай турган кылып коюшкан эмеспи? Кумтөр үчүн кыргыз мекенчи саясатчылары ошол качкын, саткын президенттер менен 30 жылдан бери күрөшүп келишпедиби? Садыр Жапаров биринчи президент болуп жатат. Кумтөрдү Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштетем деген. Ошон үчүн баарыбыз Кумтөр эле эмес, бардык кен байлыктарда Кыргызстандын үлүшү 51% кем болбогон чектөө болмоюнча президент Жапаровка жардам беришибиз керек. Кумтөр башынан коррупциялык келишимдер менен берилип, коррупциялык схемалар менен иштетилип жүргөн Кыргызстан сотко айнылгыс далилдер менен камсыз кылса, утуш биз тарапта болот. Соттор жетекчилик ала турган мыйзамдардын өлкөлөрү да Америка Кошмо Штаты, Канада коррупция боюнча эл аралык конвенцияны ратификация кылышкан өлкөлөр. Канчалык деңгээлде Кумтөрдү кайтаруу ниетибиз бар? Маселенин баары өзүбүздө. Сиз өзүңүз Кумтөр үчүн кандай иштерди аткардыңыз? Мен саясаттагы өмүрүмдүн көбү Кумтөргө кеткен. Кумтөр үчүн көп адамдарга душман болдум. 2005 жылы 3 кылмыш ишин козготком. Элдик демилге менен мыйзам долбоорун жаздым. Нечен деген курултайларга чыгардым. Кумтөр маселесин көтөрүшкөн үчүн 2013 жылдары ушул эле Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтерге адвокат болуп да жүрдүм. Кумтөр кыргыз коррупциясынын туу чокусу деп айтчумун. Дагы да колдон келген жардамды беребиз. Баары жакшы чечилет. Булак Назар Ньюс.